Эгер ошол боюндагы эрежеге бошотпогонубузда күтмөйт да, боюнда болсо дагы 3-4гө чейинчи машинанын аздыгынын себеби. Нуразим Мухтарбек уулу автомектепти Бишкекте окуганы менен документ алуу үчүн сынакты Ош шаарында тапшырууда. Ал буга чейин теориялык сынакты ийгиликтүү тапшырып, бирок кезектин көптүгүнөн практикалык экзаменди 2 күндөн бери тапшыра албай убара экенин айтат. Ал эрте менен эрте келгенине карабай, бүгүн дагы кезек күткөндөрдүн саны арбын дейт. Келгенде өчүткө туруп, машина күтүп калганым эле көйгөй болду да. Өткөнкү келгенде да көп күтүп калгам, азыр да ушунча адам күтүп атат. Эртемен 7:30-да келген негизи. Иш убактысы буларда 9-дагы башталат экен. Списоктон 7-чиге туш болуп, азыр вождениеден өтүп бүттүм да. Саат канча болуп калды? Мына жерге келген балдар айтып атышат, мен кече өчүп жетпей калып бүгүн келдим. Же өткөндө бир апта мурун өчүп жетпей калган, убактым болбой эми келдим дегендер бар да. Андыктан мында кайрылгандар күн ысык учурда кезек күтүү ыңгайсыздыкты жаратып жатканын айтып, тиешелүү кызмат машина жетишсиздигин чечип бериши керек деген талапты коюшууда. Машинаны көбөйтүп койсо ошол кыйынчылык деле болбойт. Келгендер келип, вожениясын өтүп кайтып кете берет, экзамендерин. Очередь болбойт да, машина бир 2-3 болсо. Келгендер уже воженияны өтүп кете берет. 5 машина коюп койсо болду. Жетет эле. Көп күтүп калып атат, э? Ооба, адам көбүрөөк экен. Күтүп калган убагыңар болот. 3-4 saat, 5-6 saat күткөн убакыт болот. Деле адам көп да. Водитель аз. Ош шаардык унаа мамлекеттик мекемеси шарттар стандартка туура келбей турганын моюнга алышат. Сынактын теориялык жана практикалык 2 бөлүгүндө тең мүчүлүштүктөр болуп келет. Мында күнүнө саат 8-ден 4:30-га чейин 300дөй адам сынак тапшыруу үчүн кайрылышат. Чоң жолго алып чыгабыз. Реально айдаган жолдорго, машиналар жүргөн жактарга айдап чыгарабыз. Адамдын көптүгү бул эми ушунча көп окулуп атат, адамдар өздөрү окуп атат. Эми кандай десем, очередти практикалык экзаменге дагы бир адамга 20 мүнөт өзү убакыт берилет. 20 мүнөт ошондо 1 саатта 4 адамга алганы, эгер полный ошо 8 этап менен алганда 20 мүнөт убакыт берилет 1 саат. Анан бүгүн бир эле машина иштеп аттыр да. Негизи канча машина? 2 жеңил машина. Жол боюнча канча машина болуш керек? Кандай шарттар болуш керек? Жол боюнча ал жер жазылган эмес. 3 машина болсун, 10 машина болсун депчи. Эми бизде унаанын өзүбүздүн мекемебизде өзүбүздүн машинабыз жок. Муну биз дагы мына автомектептер менен сүйлөшүп договор кылып, ошолордон алган машиналарыбыз. Ошо. Проблеманы чечиштин башка жолдору барбы? Проблеманы чечиштин башка жолдору билбейм. Курсант аябай көп. Айдоочу куәлик алам дегендер өтө көп. Ошонун негизинен эле ушундай болуп атат. Шарт түзө албай атасыздар сиздер. Шарт түзгөндө мүмкүнчүлүк жок да. Ар бир автошкола деле машинасын бере бербейт. Ар бир машинасын бергенде дагы биздин адистер жетишпейт агачы. Мындан сырткары тиешелүү кызмат калаадагы 16 автомектеп менен иштешкендиктен сынак берүүчүлөрдүн саны көп болуп, аларга кошумча автоунаа алып кезектин санын кыскартканга шарт түзүү мүмкүнчүлүгү жок экенин кошумчалады. Интернеттер жок болуп калган убактар болуп калат. Интернеттер жок болуп калган убактарда биз Бишкекке айтабыз. Анан общий Кыргызстан боюнча жок болуп калса, анан бизде инфоком деген эмебиз бар, мекемебиз бар. Алар ушул саатты эртеңкиге же бөлөккөнкү бош саатка жылдырып берет да. Мисалы 8:30 иштеп айтат да, иштебей калса ошону эртеңки 8:30 же кечки 5ке которуп бериш мүмкүн, ошондой болуп калат да. Анан комиссия боюнча айтып кетсеңиз, комиссия ошол буйруктун негизинде комиссияны бизде мына өзүбүздүн жетекчи, Ош шаарынын жетекчиси өзү чыгарат. Анын составында 4 өзү председатель комиссия болуп эсептелет. Анан кийин состав комиссия, член комиссияда биз өзүбүз барбыз, 4 адам. Анан ГАИ кызматкеринен 1 адам бар. Ошол. Азырда ошол адамдар болуш керек беле? Айма турабыз ошо. Үчөөңүздөр, э? Үчөөбүз. Азыр интернет иштебей аткан маалда. Сынактын тапшыруунун атайын жобосу бар. Анда курсанттар бир нече этаптардан өтүүсү керек болот. Сынактын теориялык бөлүгүндө да мүчүлүштүктөр болот. Мисалы комиссиянын курамында 4 адам болуш керек деген талап бар. А бүгүнкү комиссиянын курамында патрулдук милиция кызматкерлери Атайын милициянын кайыл кызматкери ар бир экзаменде катышышы зарыл. Кээде зарылчылык болуп туруп иш менен чыккан учурда
экзаменге кирбей калышы мүмкүн. Негизи ар бир экзаменге катышуучу буйрук менен бекитилген кайсы кызматкер кайча экзаменге катышыш керек, ал бардыгы бар. Жободо көрсөтүлгөн. Азыркы учурда шаар аймагында көбүнчө ошо 1 жыл анан 2 жыл стажы бар айдоочулардын катышуусундагы жолунун кылсыктары дагы бар, жок эмес. Анын ичинде дагы 20 жыл 30 жыл айдаган айдоочунун турагы бар. Бирок эскерте кетиш керек, мурдагы алынган айдоочу көлүктөн көрө азыркы алынган айдоочу көлүктөрдүн айдоочуларынын айырмасы бар. Ал эми Унаа мамлекеттик мекемесинин Ош регионалдык бөлүмүнө караштуу автодромдо кезек күтүү маселеси жаралбайт. Ош облусу боюнча автомектептерди кабыл алып, кызмат көрсөткөн бул мекеме төмөндөгүдөй шартта иш алып барышат. Ар күндө ар кандай санда келет да, 20 адам, 15 адам, 10 адам, ошо ояктан теорияны тапшырат, анан практикага келет. Кезекке тургандар жок, кезекке тургандар андай жок. Анан талапка жооп береби, техникасы, шарттары? Техниканы мен айта алам, жооп берет, талапка жооп берет. Себеби ар бир машинабызды өзүңүздөр күбө болосуздар, бир басканда автоунаалар жүрөт. Анан бuyakta өзүбүздүн ямаларыбыз бар. Суббота күнү ошо методический күн кылып өзүбүз келип машинанын полный технический осмотр кылабыз да. Себеби бир курсант айдаса, адаптационный период деп коет го, бир курсант айдай турган болсо, уже экинчиси башкача айдайт. Ошондуктан автоунаалар жума сайын көзөмөлдө болуп турат. Ар бир машинабыз ошо жүрүп. Расмий маалыматка ылайык мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы Унаа мамлекеттик мекемеси 5 айда 82 миңден ашык адамга айдоочулук күбөлүк берген. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 3600гө көп. Алардын ичинен 41500 киши айдоочулук күбөлүктү биринчи жолу алгандар. 27500 адам күбөлүгүн жоготуп же мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу кайра алышкан. Айжамал Түгөлбай кызы, Асылбек Турдалиев, ТМЖ жаңылыктары.